Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерди Учкунбек каналынын майрамдык кечесине чакырабыз. Бул кечеде мыктылардын мыктысы тандалат. Даамдуу дасторкон, эстен кеткис атмосферадагы шоу программа, оюн зоокторго көптөгөн белектер, маданияттын мыкты кызматкерлери ырдашат. Кымча белдүү бийчилер коштойт. Баса кеченин өзгөчөлүгү билеттерде белектер камтылган. Билеттердеги белектер: 2 телевизор, 2 шуба, 5 смартфон, 5 планшет, ноутбук, 5 смарт набор. Андыктан шашылыңыз. Орындар чектелүү. Билеттер боюнча номер 8977 977 0305. 20 декабрь. Башталышы 18:00-да. Биздин дарек: метро Анино, Варшавское шоссе 21 километр, строение 26. Ресторан Баят. Биздин демөөрчүлөр: Планета 312 кыймылсыз мүлк агенттиги, Айжана шоп дүкөнү, Мади шоп дүкөнү, Элзада сулуулук салону, Айза косметологиясы. Келип, көңүл ачып кетиңиздер. Кыргызстан быйыл 1 миллиардтан ашык долларга алтын сатты. 2024 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстан чет мамлекеттерге 13,8 тонна алтынды 91 миллиард 884 миллион 391 миң сомго сатты. Улуттук статистика комитети 12 декабрда маалымдагандай, алтын былтыркы 10 айдагы көрсөткүчкө караганда быйыл 7% көп сатылган жана андан түшкөн киреше 32% көп болду. Маалыматка ылайык, алтындын эң көбүн Улуу Британия сатып алган. Бул мамлекетке 11 тонна алтын 870 миллион долларга экспорттолгон. Экинчи орунда Кытай турат. 1,8 тонна алтын экспорттолгон. Швейцария 0,9 тонна, ал эми Бириккен Араб Эмирликтери 14 килограмм алтын сатып алган. Кыргызстандын бийлиги канадалык Centara Gold Inc. компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири кумтөр кенине 2021 жылы тышкы башкаруу киргизип, 2022 жылы аны толук өзүнө өткөрүп алган. Ошондон бери анын алтынын дүйнөлүк биржалык баанын негизинде Улуттук банк сатып алып, өз муктаждыктарына жараша чет жакка экспорттойт. Булак Азаттык. ТВда зордуктоо тууралуу маалыматтан улам мигранттарга кол салуу көбөйдү. ТВда мигранттарга каршы маанай кол салуу күчөдү. Мунун алдында 22 жаштагы өзбекстандык жаран 15 жашар өспүрүм кызды зордуктаганы, ага ВИЧ жуктурганы тууралуу маалыматтар чыккан. Аймактын бийлиги кызга оору жукканы тууралуу маалыматты четке кагып, аны чагым деп билдирди. ТВнын тергөө комитети августта өзбекстандык жаран өспүрүм кызды зордуктаганын, анын негизинде кыз психикалык жактан убактылуу жабыркаганын билдирген. Мигрант камакка алынып, кылмыш иши козголгон. Эгер күнөөсү далилденсе, 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Зордуктоо тууралуу маалыматтан кийин Кызыл шаарында жергиликтүү тургундар чет өлкөлүктөргө кол салган бир катар окуялар катталды. Анын негизинде базарда, соода жайларда иштеген бир нече адам жабыркады. Кол салууларга байланыштуу бери дегенде 3 адамга кылмыш иши козголду. Маалыматтарга караганда 14 декабрда мигранттарга каршы жыйын өткөрүлгөнү жатат. Ушул жылдын март айында Москвадагы Крокус Сити холлдо болгон теракттан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Күч органдары кол салууну тажик жарандары уюштурганын билдирген. Мындан кийин мигранттарга талап эреже дагы каталдай баштаган жана түрдүү шылтоо менен согушка тарткан учурлар болгон. Расмий маалыматка ылайык, жылдын алгачкы жарымында 65 миңден ашуун чет элдик өлкөдөн депортацияланды. 120 миң мигрантка кирүүгө тыюу салынды. Булак Азаттык. Камчыбек Ташиев коррупция менен күрөшүү иши күчөтүлөрүн айтты. 2025 жылдын 1 январынан баштап коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мыйзамдар катаалданат. Бул тууралуу УКМКнын турагасы Камчыбек Ташиев 13 декабрда Баткендин Кулунду айылындагы УКМКнын аймактык бөлүмүн ачуу аземинде билдирген. Айтымында алдыдагы 2 жылда коррупцияны толугу менен жоготуу иши күчөтүлөт. Мамлекетибиздеги уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөштү күчөттүк эле жыйынтыгын берди. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде эч кандай бандиттик топтор жок. Уюшуп алышып, бандиттик кылып, ишкерлерди тоноп же болбосо бирөөнү коркутуп бүркүткөн эч ким жок. Андайлар болсо, аларды дагы жоопко тартабыз. Ушул тарабынан биз тартипти орноттук. Эми негизги жумушубуз 2025-2026 жылдын ичинде Кыргыз мамлекетиндеги коррупцияны тыйышыбыз керек, деди ал.
Мындан тышкары ал коррупция болгон жерде өнүгүү жана мамлекеттик түзүлүштүн бекемдеген болбостугун белгиледи. Ушул багытта жумушуңарды күчөткүлө. Кудай буйруса 2025 жылдын 1 январынан баштап коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мыйзамдарыбыз катаалданат. Ошол мыйзамдардын негизинде коррупцияга аяосуз күрөш жарыялап, кимде-ким мамлекетке кыянатчылык кылса, баарын жоопко тартышыбыз керек, дейт УКМК башчысы. Түштүк Кореянын парламенти президент Юн Сок Йолго импичмент жарыялады. Түштүк Кореянын парламенти президент Юн Сок Йолго импичмент жарыялоону колдоду. Добуш берүүгө катышкан 300 депутаттын 204 макул, 85 каршы добуш берсе, 3 калыс болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, президенттин милдетин убактылуу Түштүк Кореянын премьер-министри Хан Дук Су аткарып турмакчы. Белгилей кетсек, 3 декабрда Түштүк Кореянын президенти өлкөдө аскердик абал жарыялагандан кийин Сеулда башаламан башталган. Көп өтпөй депутаттар аскердик абалды алып салууга добуш беришкен. Окуядан кийин президент Юн Сок Йолго импичмент жарыялоо маселеси каралып, ал колдоо тапкан эмес. Өлкөнүн юстиция министрлиги козголгон кылмыш ишине байланыштуу президентти өлкөдөн чыгууга тыюу салган. Ал эми аскердик абал жарыялоону сунуш кылган коргоо министри Ким Йон Хён камакка алынган. Корея полициясы бул ишке байланыштуу мурдагы премьер-министр Хан Док Су баш болгон 10 министрди суракка чакырганы дагы белгилүү болгон. 12 декабрда Түштүк Кореянын парламенти юстиция министри Пак Сон Дже менен полициянын башкы комиссары Чо Джи Хого импичмент жарыялаган болчу. Ошондой эле оппозиция 14 декабрда Юн Сок Йолго импичмент жарыялоо сунушун кайрадан парламентте добуш берүүгө коюуну көздөп жатканы кабарланган. Таиландда жарманкеде жардыруу орун алып 4 адам каза болду. Таиланддын түнүк батышында кайрымдуулук жарманкесинде болгон жардыруудан кеминде 4 киши каза болуп, 40тан ашуун жаран жаракат алды. Мындай маалымат дүйнөлүк басылмаларда кабарланды. Маалым болгондой, жардыруу 13 декабрда жергиликтүү убакыт боюнча 23:30да Таиланддын түнүк батышында Так провинциясында болгон. Анын кесепетинен 2 жаран жеринде каза болуп, дагы 2 ооруканада жан берген. 48 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Аталган кайрымдуулук жарманкени Кызыл Крест уюму уюштурган. Ал эми укук коргоо органдары жардырууга шектүү 2 жаранды кармашкан. Алар 16 жана 17 жаштагы өспүрүмдөр экени айтылды.